Жаш бала басып баратып жығылса не қылады? Жатып алады, қайра тұрады. Велосипедті үйреніп атасыз, жығылдыңыз мен қайра айдайсыз. Ештеңе емес, үмітсіз болуыңыз. Қайра тоба қылыңыз дейді. Қайра күнә қылсашы, қайра тоба қылсын, қайра күнә, қайра қашанға чейін. Шайтан сынғанға чейін. Шайтан үмітсіз болғанға чейін. Шайтан ант ішкен. Жаратқан Алла Тааланы иззатына, жаратқан Алла Таалаға ант ішкен. Алла атыңа ант ішем. Не деген? Мен сенің бенделеріңді жолдан адаштыра берем, күнә қылдыра берем. Жиынтыған не? Дозаққа чоқ алып кетем деген мәнісі да. Бенделеріңді адаштыра берем, күнә қылдыра берем деп шайтан ант ішкен Алла Таалаға. Бұл бір тараптан ант болса, Алла да ант ішкен, бұны да оқып қойыңыз. Жаратқан Алла ант ішіп отыр. Мен өзімдің жалалыма, иззатыма ант. Бендем қашанға чейін менен тоба қыла берсе, күнәсінен кешірім сұрай берсе, күнәсін кешіре берем деген ант бар. Шайтан күнә қылдыра берем деген ант. Алла Таала күнә кешіре берем деген ант. Мынаке жаратқан Алланың мейірімін қарабайсыз ба? Сіздерге, біздерге Алла Таала түндесі, күндізі айырмасы жоқ. Хадисі құдысыда келеді. Я ибади, о менің бенделерім. Иннакум тухтиуна биллайли ван нахар, ва ана агфиру дунуба джамиан фастагфируни агфир лакум. Ей менің бенделерім, сілер түндесі күнә қыласыңар, күндізі күнә қыласыңар. Мен бардық күнәлерді кешіремін. Менен кешірім сұрап қойғыла, күнәлеріңердің бардығын кешіремін. Мынаке, урматтуу ағайын мұсылман бір туғандар. Тоба бұл біздің жашообуздун ережеси. Жашообуздун, мұсылман адамдың жашоосунун ережеси. Мұсылман адам өзі күнә кылбайт, мұсылмандан күнә болып қалады. Бирок мұсылман адам ошо күнәні жумайынча уктабайт. Себеп дегенде ертеңки күнү бул билбейт. Ошон үчүн биз эгерде күн сайын 100 жолу аз дегенде тоба кылып жүрсөк, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат, мен күн сайын 100 жол тоба кылам деп. Biz 100 ele жолу тоба кылып жүрсөк күн сайын, эми эртеңби, бирси күнбү, же наркы күнүбү, бул жылы, кийинки жылы, же 10 жылы, же 50 жылдан кийинби бар өлүм келет да. Кайсы күнү келсе, ошо күндөгү эле жооп беребиз да, калганысы бар кечирилип калат да туугандар. Мынаке тобанын берекеси. Эгерде күн сайын тоба кылып эле жашасак, күн сайын чын жүрөктөн тоба кылып эле жашасак, Кудайым буйурса туган бул бактылуу адам, күнөөдөн таза болуп кетебиз туугандар. Эртеби кечпи качан бир ажал келип калганда, ошо күнгө эле, ошол күндөгү эгерде тобадан кийин келип калса, ага деле жооп бербейбиз. Тоба кылганга чейин ажал келип калса, ошо күндүгүнө жооп беребиз. Анан кийинкилер мурункуларына эч кандай жооп берилбейт. Тоба биздин жашообуздун эрежеси. Пайгамбарыбыз айткан: "Ат-таиб минад-дам", күнөөдөн тоба кылган адам кандай билесиңер? Каман ла дамбала. Анын күнөө кылбаган адамдай дейт алчы. Күнөө кылбаган адамдай дейт. Адамда ката кетет экен. Пайгамбарыбыз буйрук берип атат: "Иттақилла хайсума кун". Кайерде гана болбо, жараткан Алладан коркуп күнөөлөрдү таштап жаша. Ва атби сайятил хасаната тамхуха. Эгер сене ката болуп калдыбы, сенин күнөө болуп калдыбы, артынан жакшы иш кылып койгон, ошону жууп кетсин дейт. Артынан жакшы иш кылып кой. Жаман иш болду сенен, жаман сөз чыкты сенен. Ошону жууп, ошону жок кылып, өчүрө турган бир жакшы иш кылып кой. Бирөөнү капа кылдыңбы? Барып кечирим сурап кой. Акчасын алып койдуңбу? Акчасын кайтарып берип кой. Бирөөнү кордоп койдуңбу? Барып кечирим сурап кой. Артынан бир жакшы иш кылып кой, жакшы иш кылып кой. Ва халиқин нас би хулуқин хасан. Жана адамдар менен жакшы мамиледе болгон, чырайлуу мамиледе болгон. Адамдардан сенен рахат жетсин. Сенен бейпилдик жетсин, сенен пайда жетсин. Сенен зулумдук жетпесин. Сенен коркунуч жетпесин адамдарга. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah ва салату ва салам аля расулилlah, амма ба'д. Ислам тарыхынан Кур'ан-ы Каримде Саба деген коом айтылат. Бул Сулайман пайгамбардын доорунда Саба деген коомдун бадышасы Билкис аттуу аял болгон. Өкүмдарлык кылат эле, башкарат эле, бирок алар жылдыздарга сыйынат эле.
эң чоң Кудай деп күндө айтат эле. Сулайман пайгамбарга кабар жеткенден кийин Сулайман пайгамбар эми жалгыз Алла Таалага чакырыш үчүн келген пайгамбар да. Үпү сасык барго, Худ деп коет, ошол аркылуу кат жазып, исламга чакырат, исламга даават берет. Өзүң дагы, коомуң дагы исламды кабыл алсын деп туруп жөнөтөт. Жөнөткөндөн кийин Билкис кеңешчилерин, вазирлерин топтоп, Сулайман деген пайгамбардан мындай чакырык келип атат. Ал бадыша дагы экен, пайгамбар дагы экен. Не кылайлы дейт. Анда кеңеш ушага келет, бир топ аябай баалуу нерселерди, белектерди алып, ошол Билкис жөнөтөт. Барып туруп ушу пайгамбарга бергилечи, ана сынап көрөйлү. Пайгамбар болсо бул белекти кабыл албайт. Эгерде жөн эле жалганчы пайгамбар болсо, анда кабыл ала берет деп, өтө чоң белектерди жиберет. Анан алып барса, алар болуп Сулайман пайгамбар бирөөсүн да кабыл албай кайтарып жиберип берет да. Кайтарып жибергенде бунун аскерлери, жоокерлери, ошо элчилери келет дагы, Билкиске айтат. Бул эгерде бул менен келишип иштебей турган болсок, чатак. Эмне үчүн? Анткени бул инсандарды эле башкарбай, жиндерди дагы башкарат экен дейт. Жиндерди дагы башкарат экен. Мындайча айтканда, бунун өкмөтү жаныбарларга, канаттууларга, жиндерге, инсандарга бардыгына экен дейт. Ушуну сезип калат дагы, Билкис Сулайман пайгамбарга жолукканга аракетин кыла баштайт. Аракетин кыла баштаганда Алла Таалам вахи аркылуу буну Сулайман пайгамбарга кабарын жеткирип коет. Билкис сага жолуккан атат деп. Анан бир жолу тияктан чыгып келгенде, узакта, ал башка жерде турат, Сулайман башка жерде турат. Ал жолго тартты дегенде Алла субханаху ва таала кабар берет вахи аркылуу. Сулайман пайгамбар айтат, Билкистин отурган тактасы бар, бадышалык тактасы. Ошону ким алып келет дейт. Жанында турган вазирлерден бирөөсү айтат, сиз ордуңуздан турганга чейин алып келип коем дейт ушерден. Экинчиси айтат, Ифрит деген бир жин бар эле, карап айтат ал. Көзүңүздүн ачып жумган бир ирмемчелик убакыт алып келип коем дейт. Анан ошондой кылып, ал жолго тартканда Билкис, бул жакка келгенде, бул барып туруп бадышанын тактасын алып баса берет да. Сулайман пайгамбар кичине өзгөртүп коет дагы, коюп коет өзүнүн кан сарайына. Жана ушу Билкистин кире жатканында атайы буну сынап көрөйүн мурда бир сөз болгон экен. Бул Билкистин мынал балтырында түктүү деген сөзү чыккан да. Кандайдыр ушундай сөздү деп. Анан кийин Сулайман пайгамбар атайы кан сарайдын ичине кирип аткандагы чоң мынал зал кире бериштеги ушул жерге неме кылат. Мындай шишеден кылып, астына баалуу таштарды коюп, сууну агызып, үстүн шише кылып коет. Бир адам мындай көргөндө суу агып аткандай сезилет да. Ушундай кылып бир сынап көрөйүн дейт. Тиги Билкис кирип келгенде эле, мындай кылып ошол жерге чейин басып келгенде суу агып аткандай сезилет да. Мындай бутун көтөрө коет балтырын. Балтырын көтөргөндө эле, балтырында түк-пүк жок. Анан айтат, "Жок, бул шишеден эле жасалган. Ал көйнөгүңүздү бийик көтөргөндүн кажети жок" деп коет. Ушул жерде бунун акылына тиет, ушуга дагы мен акылым жеткен эмес экен да, охо деп, бул жерде мага бир минус болду дейт ал дагы. Анан кийин Сулайман пайгамбарга даават берет, келишкенде анан кийин бардыгын айтат. Ушундан анан жыйынтыгында Сулайман пайгамбардын колуна исламды кабыл алат. Мынакей тургандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мужизаларынан, пайгамбарыбызга Алла Таала көптөгөн мужизаларды берген. Бадыр согушунда Салама ибн Аслам радиаллаху анхунун кылычы сынып калат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ага бир дарактын бир бутагын карматып коет, мынчалык кичинекей эле бутакты кармап мына деп. Мынаны бисмилла деп согуша бер дейт. Бисмилла деп баштаганда эле бул дарактын бутагы кылычка айланат. Пайгамбарыбыздын мужизасын караңыз. Кийин анан бул ошол жерде Бадыр согушунда согушуп, шейит болот. Шейит болгон учурда дагы баягы бутак кылыч бойгондон калат да. Мынакей кылычка айланган бутак ошол. Бир фарыз туурасында бала чаканы намазга буйруп туруш керек экен. Абу Дауд шарифте келет, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат, силердин балдарыңар 7 жашарга жеткенде намазга буйругула. Намазга айтып, үйрөтүп, кошо жыгытып, тургузуп, үйрөтүп койгула. 10 жашка жетип, эгерде тоң моюндук кылып окубай, тияк биякта тентектик кыла баштаган болсо, бир аз уруп койгула.
себеп дегенде ушул ойдон чоңое турган болсо эртеге колдон чыгып кетет, ата энесине бир бактысына келбей эле бир балесине болуп калышы мүмкүн деп мынанда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам осуяттарын айткан. Бир сүннөт туурасында бир жерге көчүп барсаңыз дуа. Кээ бир учурлар мажбурлуктан бир үйдү сатып, кой башка жака эле көчүп кетейин деген учурлар болуп калат адам баласы болгондон кийин. Ошол жерге баргандан кийин мынакей пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хижрат убактысындагы дуасы бар экен. Робби адхилни мудхала сидқин ва ахрижни мухраджа сидқин ва жаални мин ладунка султанан насира деген. Ушундай бул дуа бар экен туугандар. Жараткан Алла Таала чынчыл кылып мени киргизген, чынчыл кылып мени чыгарган, жана өзүңдүн алдыңдан мына Алла субханаху ва таала бир үстөмдүк жардам насип кылган деген дуа экен. Бир маанилүү амалдын фазилети туурасында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: адамдардын эң асылы, эң жакшысы адамдарга эң көп пайда жеткиргени дейт. Демек туугандар, ислам дининин баалуулугу мусулман болсун, мусулман эмес болсун, тууган болсун, башка болсун, биз адамдарга пайда жеткиришибиз керек экен. Кандай пайда? Баарыбыз түшүнөбүз. Алардын ден соолугуна болсун, алардын кийим кечесинен, дары дармегинен, колубуздан келген жардамды берип турушубуз керек экен. Мейли ошол машинеде деле айдап атканда кичине токтотуп койсоңуз өтүп кетет. Пешеходдорго жол берип койсоңуз бул деле пайда. Бир аксакалдын жүгүн көтөрүшүп койсоңуз бул деле пайда. Жол издегендерге жол көрсөтүп койсоңуз бул деле пайда. Суу чыкпаган жерге суу чыгарып койсоңуз бул деле пайда. Жакшы сөз айтсаңыз деле пайда. Пайда кыскасы адам изденсе табат. Бардыгын пайдалар адам көп айтып турушубуз керек экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын медицинасынан Ибн Мажада келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: дүйнөдөгү жашаган адамдардын жана бейиштегилердин баарынын эң даамдуу тамагы эт дейт. Эт. Демек бул эң даамдуу тамактар түрлөрү көп. Бирок эт эң мыктысы болуп эсептелинет. Тамактардын эң төрөсү, эң ушундай негизи бул эт болуп эсептелинет. Хазирет Али разияллаху анху айткан: эт жегиле деген анткени адамдын денесине, өңүнө жана ичи чыкпаган деп ушуга да чейин айткан экен. Мүнөзүнө чейин таасирленет деген экен мынакей. Көрбөйсүз? Пайгамбарыбыз эт жакшы көргөн, колун жакшы көргөн, ушу койдун колун жеген жакшы көрөт эле. Пайгамбарыбыздын насааты, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: качан намазга келгениңерде жүгүрбөй, токтоо болуп, бейпил болуп келгиле. Кайсы рекет силерден өтүп кетсе, аны акырын толуктап аласыңар дейт. Жүгүрүп келип, деп дем алып калган жакшы эмес. Намазга келатканда биз мындай жүгүрүп келсек болбойт экен да. Намазга кээде жүгүрүп келебиз го, тезирээк жетип алайын намазга, имам менен чогуу окуйын деп. Эртерээк кел, болбосо кичине албетте ылдан басып келгенден бул жерде тыюу жок, бирок жүгүрүп келгенден, шашып келгенден тыюу салынат да. Ошондуктан намазга келгенде токтоо болуп, эсибизди жыйнап, жараткан Алла Таалага ибадат үчүн келип аткандан кийин Алла Таала иншалла баарыбыздыкын кабыл кылсын. Айткан уккан маселелерди башкага жеткиргенге дагы күч кубат берсин. Амин. Ва ахиру даъвана анил хамдулиллахи роббил аламин. Амин би рахмати